Сузак районунда Барпы насостук станциясы ишке берилди. Ачылуу аземине президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев, жогорку кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев, Айбек Маткеримов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Туры прямо кеткен канал Жапалак айылында 180 гектар суга таянты бар. Барпы насостук станциясы 1980-жылы курулуп, 2005-жылы иштебей калган. Андан бери кароосуз калып, капиталдык оңдоп түзөөгө муктаждык жаралган. Мындан улам жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевке кайрылышкан. Республикалык бюджеттен каржыланып, буга биздин ушул депутатыбыз Шайырбек Кыдыршаевичтин демилгеси менен ушу көп жылдан бери токтоп турган насосту бүгүн мына ишке берип атабыз. Бул жерде 270 гектар жер аянты суу менен камсыз болот. Ошонун 170 гектары мамлекеттик фонддун жери, калганы үлүш элдердин жери да. Мына көп жылдан бери иштебей турган насосубуз бүгүн ачып, анан кийин ушуну жазгыга биз баягы договор түзүп дыйкандар менен ишке берейин деп турабыз. Эл өкүлү Шайырбек Ташиевдин жардамы менен Барпы насостук станциясына республикалык бюджеттен 18 миллион сом каражат бөлүнүп, толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Мына өзүңүздөр көргөндөй, сүрөттө көргөндөй эле эч каралбай калып кеткен экен. Насостор дагы бүт баардыгы талкаланып, эч кандай каралбай калган экен да. Бул жерге 3 насос коюлду. Үчөө тең бүт сырттан алып келинген өтө чоң күчтүү, анан кийин жаңы насостор. Булар жанагы бир жерден ремонт кылынып башкалардан алып келинген насостор эмес, жаңы насостор. Ар бир насос өткөнгө мен маалымат алганыма караганда 1000 гектарга чейинки жерге суу жеткизет. Ар бир насосу. Трансформаторлорунан бери жаңы коюлду. Мурда жанагы ручной башка болуп аткан болсо, азыр кнопка менен боло турган болду, баардыгы кнопка менен боло турган болду. Насостору дагы, трансформаторлор дагы. Баардык нерселерди шарттары түзүлүп, ушундай жакшы абалга келди. Кудай буйрса эми чогуу иштешебиз. Ушул жерде жанагы дагы көп жанагы эл журтубуз пайдаланат деген ойдомун. Бала чакалар ушул жерде иш менен камсыз болот. Бул насостук станциянын жардамы менен 270 гектар айдоо жери суга суу менен камсыздалат. Мындан улам дыйкандар суу болсо баардык мөмө жемишти эгүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигин айтып, ыраазычылыктарын айтышууда. Бул жер илгери дарбуздар эгилип, пияздар эгилип, элдин дыйканчылыгы шунчалык жакшынакай дарбуздар болгон. Азыр болсо курук талаа болуп калды. Эми бу жерде мал кайтара турган. Эми жайында азыраак будай эгишет, анан жакшы түшүм болбойт. Эми суу чыгып калган болсо билесиңер, бу жерди бак кылып, жөн эле гүлзар кылып койсо болот да. Азыр шунчалык эл ыраазы болуп атат ушуга жардам берип, шунун үстүндө тургандарга, айрыкча биздин мына депутаттарыбызга, мунун башында турган Камчыбек Кыдыршаевичке, şu bizim Barpı örönüge, opşu bizim Жалал Абад обласыга çoğ жардам болуп, өзгөрүштөр çoğ болуп атат. Буга улай эле Сузак районуна караштуу Барпы айылында машыгуучу зал тапшырылды. Спортчулар жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевке кайрылышкан. Эл өкүлүнүн өз каражатынан 5 миллион сом жумшалап, заманбап спорт менен алектенүү үчүн шаймандар коюлган. Багы биринчи эле эмес, көптөн бери бизге ушу жаш балдарга айрыкча демөөрчүлүк кылып келет. Ушу балдардын келечегин ойлоп, балдардын ушу муктаждыгына жараша ушу жайкы летний эме куруп берди бизге. Турнир ушундай. Анан ушу бүгүн Кудай кааласа жаш балдардын эмесине ачылыш болуп атат. Ушу рахмат. Өзүбүздүн каражатыбызга ушуну жасатып, алып келип, ушу сырттан алып келдик, буну дагы бүт сырттан алып келдиртип, ушу балдарыбыз ушул жерден машыгып, ушу жанагы билектери жоон болуп, жанагы табигый абада ушул жердечи. Кышын жайын ушул жерде ушу тренировка кылсын деген ниетте ушуну кылдык. Желегини бийик желбиретип көтөргөн бир уул кыздардан болуп чоңойсо экен деген ниетте ушуну жасап атабыз. Кудай буйрса, ушу өзүбүздүн балдарыбызга ушу баардыгы бекер күнү түнү келип ушул жерге чоң кичинесине карабастан баардыгы келип ушул жерде тренинг кылсалар. Шайырбек Кыдыршаевичтин мен кесиптешим агам жеке баягы каражатынан өзүнүн демилгеси менен курулуп бүтүрүлүп, мына биздин келечек муундарыбызга, келечекте биздин желегибизди желбиреткен жаштарыбызга тапшырылып отурат.
Bunun артында турган наркы чоң спорт комплекс кезинде Камчы Кыдыр шайчынын жеке демилгеси менен ачылып, бул жерден биздин Кыргызстандын дүйнөнүн чемпиондору чыккан барыңыздарга белгилүү. Ошолорду улайдагын, ошол биздин спортубуз мындан ардан өнүгүүсүн көздөп, бүгүн ушундай жакшы саамалыкты тартуулап олтурат. Эл өкүлдөр спорт тармагына ар дайым колдоо көрсөтүп келет. Бул машыгуу залынан дагы Кыргызстандын желегин желбиреткен спортчулар чыгышына тилектештигин айтышты. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.